Бардык көрүүчүлөрүбүз менен кайрадан эле камера алдында жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Биздин куттуу студиябыздын төрүндө Назик айым, үлгүлүү боло турчу айым, биздин белгилүү ырчы кызыбыз Асил Кадырбекова конокто. Алдыда жарым саат бою биз менен бирге болуп турсаңыздар, Асил айым сиздерге акыркы жаңылыктары жана кызыктуу окуялары менен бөлүшөт. Саламатсызбы Асил айым? Кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Акыркы учурда билектирөө кириштиңиз чыгармачылыкка, жаңы ыр, клип биринин артынан бири чыгып баштады дегенде. Ошол эле учурда энелик милдетти дагы аткарып атасыз. Той топурларга дагы чыгып атасыз. Деги эле андан тышкары дагы психология боюнча курстарга барып атат окшойсуз, Ушуларга кантип жетишип атасыз? Ошолор жөнүндө айтып берип, анан дагы ушунун баарына жетишүүгө, үлгүрүүгө күчтүү энергияны каяктан топтоп жатканыңызды айтып бериңизчи. Мен көпчүлүк убакытта аябай көп үйдө отуруп калып турмун. Күчүм азыр өтө көп. Ашып ташып атат. Энергиямды эми туура бөлүштүргөнү үйрөнүп жатам. Чынында көп үйдө жатып калдым. Биринчиден турмушка чыккандан кийин, бала төрөгөндөн кийин үйдө болуп калдым. Жолдошум кайсы жака барабыз десе эле, жолдошума эле жармашып алып барбасам, үйдө эле отурдум. Кийинчерээк кырсык болуп, өзүмө көпкө чейин өзүмө келип, үйдө отурган убакыт болуп калды. Мына эми кызым да чоңоюп калды, буюрса. Жумушка эми мындай так киришейин деп, аябай күчтөнүп турган кезимде. Ошондон баарына жетишип жатам. Демек, сиз баягы үйдө отуруп калган учурдагы эңсөөңүз каалооңузду ишке ашыруу үчүн болгон күчүңүздү жумшап атасыз. Демек, жетишип атасыз. Негизи аял заты үйдө көп отурбаш керек экен да. Көп уруш, үйдөгү уруш, аял өзүнө негатив топтогон бүт ошо үйдө көп отуруп, мындай айтканда, изденбей калып, өзүнүн көп тарабын ачпай калганда чыгып калат экен да. Ошондон аял киши ар дайым изденип, ар дайым өзүн толуктап туруш керек экен деп ойлойм. Сиз азыр аябай тыгыз график менен иштеп атпайсызбы? Бул кандайдыр бир деңгээлде мындай жашоо ритми ден соолугуңузга зыян алып келбейби? Мен азыр сиз айтып жатпайсызбы? Аябай катуу кирилиштиңиз, ритм деп. Жок, андай деле эмес. Мен өзүмдү көп кыйнабайм. Азыркы учурда деле өзүмдү так кыйнаган жокмун. Мен эсабым көбүрөөк болот. Иш жумушуна аз эле убактымды коротом да. Ошондон эч кандай сизге эч кандай тоскоолдук жок. Кызыңыз дагы ушул кызыңыз боюнча да сурай кетейин. Баягы бир айтып калганыңыз бар. Кызым мени жанынан такыр бир карашта чыгаргысы келбейт депчи. Азыр деле ушундайбы? Анан бир жака чыгып атканда кимге таштап кетесиз, кимге ишенип калтырып кетип атасыз? Азыр бирок садикке барып жатат. Садикте жакшы көнүп калды. Анан дайыма издеп турат мени. Ошондон жумуштан кийин эле дароо эле биринчи шашканым үй болот. Ошондуктан бул өтө жакшы нерсе. Үйгө шашам. Кызыңызга? Ооба, азыр көнүп калдык. Демек, сизде акырындан кой бергенди үйрөнүп баштаптыр. Эң сонун жакшы чыгармачылык деп атпайбызбы? Ошол боюнча эле дагы бир суроо болсун. Мына Өкүл апаңыз Неля айым менен дагы дуэт жаздырып чыктыңыз. Жакын аралыкта же алдыда билбейм канча убакытта, бирок Нурлан мырза экөөңүздөрдөн ушундай дуэттерди күтсөк болобу? Буйруса деп коеюн. Негизи пландарда бар. Буйруса. Үй бүлөңүз жөнүндө айтпайын деп чечкен дедиңиз. Бул баягы көз тийүүнүн, сөз тийүүдөн коргонуубу? Ошондой десек деле болот. Болгону биз айтып атпаймынбы, Instagram аркылуу эшикти ачып туруп эле баарын үйгө киргизип алып турбуз. Анан кийин бизге жаман терс комментарий жазса, жашообузга кирилишсе, жинденебиз да. Неге деп. Күнөө өзүбүздө. Эмне дегенде өзүбүз бүт баарын ачып берип киргизип койгонбуз. Ошондон мындай нерсе болбош үчүн мындан ары жеке жашоомду сыр эле кылып, көп нерсени ачык кылбай, мындай көп нерсени ачык кылбай, керектүү эле нерселерди көрсөтүп, дегендей чыгармачылыкка тиешелүү көбүрөөк басым жасайбыз. Жекени бир аз жеке бойдон калтырабыз. Демек, бул экөөңүздөрдүн биргелешип кабыл алган чечимиңиздер. Эң туура биз дагы кошулабыз, анткени
балким арабызда бар чыгар, көз тиет, сөз тиет дегендерге ишенбегендер, бирок кандайдыр бир деңгээлде таасир этет. Ооба. Ошонун баары. Биз негизи кыргызбыз да. Кыргыз болгондон кийин сөзсүз түрдө ушундай нерсеге ишенебиз. Мурда бир аз мындай ийдеблеп, жаштык кылып, бул биринчиден жаштык кылып, көңүл бурбашыбыз мүмкүн эле. Азыр эми бир аз жаш кошулгандан кийин акыл да кошулат экен. Ошондуктан ушул нерсени карманып калдык. Кооперативдердин бирине нааразычылыгыңызды айтып чыккансыз. Ошондо сиз ал кооперативдин жетекчисине дейинби, ошону иштеткендерге алданып калдыңызбы, же кандай болду? Ал маселе кандай болуп чечилди негизи эле? Ал маселе дагы эле чечиле элек. Негизи кооперативге мен адамдык милдетим деп ойлойм. Ушундай жомокторго көп ишене бербеңиздер демекмин. Эмне дегенде мен чынында эле жомокко ишенип кооперативге барып чоң суммада акча өлчөмдө берип койгом. Бирок дагы эле жыйынтыгы же квартирадан жок, же акчадан жок болуп отурам азыр. Ошондон бирок мына чечилет деген жоопторду угуп жатам. Бирок карапайым элди мындай нерседен сак болуңуздар демекчимин. Сиз ал жака кимдин кеңеши менен, сунушу менен барып калдыңыз? Кантип кошулуп калдыңыз, аралашып калдыңыз? Чармачылыкта бир эжем бар, ошол эже аябай реклама кылып атканда ишенип ал эжеге чалгам. Эже кандай жакшы десем, ал эже аябай укмуш деп айткан. Анда мейли сүйлөшүп бериңиз деп барып, акыры аягы ушундай болуп чыкты. Мен акчаны декабрда бердимби? Декабрда берип, январда ал эже кооперативдин жетекчиси кармалып калды. Аны ошол боюнча жабылды да. Ошондуктан кооперативдерге ишенбеңиздер деп чакырмам. Эң жакшы, дагы акыркы постторуңуздун бирине токтолоюнчу, мындан ары өзүм каалагандай жашайм дедиңиз. Ошондо сиз буга чейин кимдир бирөөлөрдү ыраазы кылып, кимдир бирөөлөрдүн суранычын, өтүнүчүн, каалоосун аткарып эле жүргөн болосузбу, кандай? Мен биринчиден, мен биринтирүүдөн байкадым да, мен орус мектепте окуганмын. Көбүнчө орусча ойлонуп туруп, кыргызча жазганда же кыргызча сүйлөгөндө оюң туура эмес берилип калат экен дагы. Башка бирөөлөр башкача түшүнүп калат экен да. Бирөөнүн ою менен жашаган эмесмин сөзсүз түрдө. Бирок биздин кыргыздын менталитети бар, сөзсүз түрдө мындай. Ошол менталитетке кирип жашадым болуш керек да. Бизде көбүнчө аял киши өзүн өзү сүйсө, өзүн биринчи орунга койсо, бул уят, туура эмес деп калыптанып калганбыз да. Бизде сөзсүз түрдө бирөөнү төргө өткөзүш керек, өзүбүз ылдыйда турушубуз керек да. Биз ошол нерсе менен тарбияланып калганбыз. Ал эми азыр көптөгөн китептерди окуп, психологиядан сабак алып, балким менин оюм ошол жактан чыккандыр. Адам баласы ар дайым өзүнү биринчи орунга коюш керек экен, өзүнүн ою менен болуш керек экен деп. Ошондон улам ушундай пост жаралды. Мен кыргыздын кызымын, кыргызча менталитетте тарбияланганмын. Сөзсүз түрдө биринчи орунда башкалар болуп келген, мындан мурун деле. Ал эми азыр андай болбойт деген багытты көрсөткөм. Эми өзүмдү биринчи орунга коюшту үйрөнөм деп. Деңизчи, ден соолугуңуз кандай болуп калды? Деги эле толук кандуу 100% калыбына келдиби? Мындан ары баягы кырсыктагандан кийин эми ден соолук көпкө чейин ден соолук менен алып урушуп жүрдүңүз да. Ошону калыбына келтирүү процесстери деги эле бүттүбү? Ошол жөнүндө дагы. Негизи врачтар деле айткан болчумун, 1,5 жыл. Калыптан өзүңөргө келиш үчүн 1,5 жыл керек деп айтышкан. 1,5 жылдан көбүрөөк убакыт кетти мага. 2 жыл кетти деп айтайын. Көптөгөн врачтарга бардык, обследование алдык, уколдорду, дарыларды алдык, буюрсаңыз баары жакшы. Мен ошол кезде айтып жатканымда, мен 80% өзүмө келдим деп айтып аткам. Калган проценти мындай ички жан дүйнөм ордуна келбей жатканда. Ал учурдагы азыр мен толук түрдө айта алам, мен 100% өзүмө келдим деп айта алам. Балким 90%, балким 99%, бирок өзүмө келдим. Ички жан дүйнөм да ордуна келди. Ичим бир башкача эле сыгылып, бир эле башкача эле болуп жаткан болчу да.
Азыр болсо Кудайга шүгүр. Ошон үчүн да психологиясына барып жаткан болчумун, курсуна. Ордуна келди окшойт, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жан дүйнөңүз жай алды. Ооба. Акчаңыз, маянаңыз деги эле эң алгачкы окуяларыңыз жөнүндө. Мен чынында ошон көпкө чейин ойлондум да, кайсы окуя болушу мүмкүн деп. Мисалы, жаңы турмуш курганда бүт эле келиндерге бул тааныш болуш керек. Бирөөнүн үйүнө барасың, ал жакта эмне экенин, каякта экенин билбейсиң. Анан мен отуруп калыштан уялчумун да, коркот болчумун да, жаман көрүп калбасын деп чан. Эптеп эле бир нерсе кылып эле, тывырчылап эле аяка бияка басып жүрүш керек болду да, эптеп эле мындай көрсөтүш керек болду да, жаны тынбай иш кылып атат ушу келиним деш керек болду да. Анан Нурлан да айтып калат, бир чыныны кармап ары басасың, бери басасың. Азыр ойлосом, чынында эле өзүмдү билбей эле ары бери басып жүрөптүрмүн да. Ошол мен үчүн мындай азыр эстесең күлкүмүштүү, бирок ал учурда күлкүмүштүү эмес болчу. Баягы келиндик милдетти кантип аткарыш керек деген эле суроо менен өзүңүздү кыйнаган Өзүмдү экен. мыкты келин кылып көрсөткүм келген окшойт да, шыпылдап иш кылып атат десин деп. Так бир пиаланы ары бери алып жүргөн менин ишим жок. Кийин аны жолдошуңуз айтты. Азыр деле айтабы? Кээде эстегенде күлүп калат, ооба. Бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Сизге анда эркин микрофон берели. Сизерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ал эми азыр бизди көрүп жаткан жалпы угармандарга, көрөрмандарга аманчылык тилейм. Ар бир үй бүлөдө токчулук, молчулук болсун. Эч качан оорубаңыздар. Жан дүйнөңүз тынч болсун. Балдарыңыз эч качан оорубасын. Бактылуу бололу. Ошол.